Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова Бакай Ата райондук сотунда болду. Төрайымды аталган соттун төрагасы Нурмухамбет Кермалиев тосуп алып, аппарат кызматкерлери жана судьялар менен тааныштырды. Учурда аталган сотто 2 судья жана 5 аппарат кызматкери эмгектенет. Төрайым райондук соттун судьяларын иштерди кароо сапатын жогорку деңгээлге көтөрүүнү, мыйзамдуулукту бекем сактоо менен иш алып баруусуна чакырды. Мындан тышкары иштерди кароодо процессуалдык мөөнөттөрдү бекем сактоону, соттук актыларды өз убагында жазып тараптарга тапшырууну жана кабыл алынган соттук актылардын аткарылышынын ар бир судья көзөмөлгө алуу жагын милдеттендирди. Судьяларды жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү коомчулук менен биргеликте иш алып барып, соттук талаш-тартыштарды алдын алууга, сот адилеттигин ишке ашырууда бирдей тажрыйбага жетишүүгө, элдин сот тутумуна болгон ишенимин жогорулатууга багытталган бир катар маанилүү маселелерге токтолду. Жогорку соттун төрайымы райондук соттун бир катар суроолоруна жооп берип, сот адилеттигин жүзөгө ашырууга, элдин сот тутумуна болгон ишенимин жогорулатууга бардык аракеттер көрүлөрүн кошумчалады. Ошондой эле төрайым сот приставдары менен дагы жолугуп, алардын суроолоруна жооп берди.